Кезекте эми достор, япошкаларга келип жеттик. Баарыңыздар жакшы билесиздер, азыр сектор 1деги япошкалардын бүгүнкү күндөгү баалары чагылдырабыз. Биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Биринчилерден көрүп жаткандар болсо, жазылганды унутпаңыздар. Бүгүнкү число 27 ноябрь 2021 жыл. Күмүш түстөгү Honda Accord 2003 жылы, көлөмү 2.4. 208.000 километр жүрүптүр. Полный комплектация, юбкалар менен, артында спойлер дагы бар, жакшы болду. Задний камерасы дагы бар. Toyota Ipsum, дөңгөлөктөрү кышкы, задний передний камерасы бар. Жылы 2003, 2.4, 215.000 километр жүргөн, баасы $6,700. Азыр эшиги жабык, дөңгөлөктөрү. Honda Legend автонасы, жылы 2004, көлөмү 3.5 автомат, баасы $7,500. Полный комплектация деп. Жакшы болду. Отуруштары велюр, кожа эмес, велюр, дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Step Spada, ак түстө, жылы 2004, 2.4, баасы $11,500. Кузовунда бир да жеринде жумушу жок, задний камерасы бар. Toyota Wish, кара түстө, рестайлинг, жылы 2006, 250.000 километр жүргөн, без вложений дейт. Баасы $6,800. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр эшиги жабык, үстүндө багажник бар экен. Honda Odyssey, жылы 2003, 2.3, автомат, $6,900, расход 12. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузовунда жумушу жок. Honda Civic күмүш түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. Салон ачып көрөлү. Жылы 2002, 1.5, баасы $5,200. Расход 5-тен 8-ге чейин дейт. Honda CR-V, жылы 2000, көлөмү 2 автомат, пробег оригинал, баасы $5,300. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузовунда жумушу жок. Toyota Vitz, 160.000 километр жүргөн, жылы 2004, 1.3 автомат, баасы $5,100. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр эшиги жабык экен, артынан өтүп көрөлү. Кузовунда бир да жеринде сызылган жерлери жок экен, таза, жакшы болду. Toyota Mark 2, 96 жылкы, 2.5 автомат, $4,700. Дөңгөлөктөрү кышкы, ал жакшы. Коробкасы автомат, 2.5 объем. Кузовунда дагы сызылган жерлери жок экен, жакшы болду. Honda Odyssey Absolute, күмүш түстө, 3-чү кузов. Азыр салон ачып көрөлүчү, салон эшиги жабык. Жылы 2007, 2.4, 128.000 километр жүргөн, $9,600 дейт, бирок эси өзү дагы жок, номерин дагы калтырып коюптур. Бирок баасы бар экен. $9,600.
Subaru Forester жылы 2003, 2 объем турбина. Басы $5800 сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробкасы автомат же механикалуу? Автомат. Пробег 238 000 км жүрүптүр. 238 000 км жүргөн, 2 объем турбина. Honda Accord жылы 2003, көлөмү 2.4 автомат, состояние жакшы. Басы $6800 сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовунда жумушу жок, отуруштары велюр. Дагы бир 2.3 объемдо Honda Odyssey. Простой мотор. Дөңгөлөктөрү, алдыңкы дөңгөлөктөрү жакшы экен, кышкы. Артыңкы дөңгөлөктөрү бир аз алмаштырыш керек окшойт. Жылы 2003, 2.3, газ, бензин. Басы $6000 сатып жатыр. Үстүндө люк дагы бар. Отуруштары азыр кызыл түстө чехолдор кийизилип турат. Биякта көк түстө Vitz автонасы, малолитражка. Жылы кайсы экен? 2001, 1.5, $5100. Баягы исти мотор түшөт да болгон же башкамы? Бүт эле истиги. Истиги? Сигина ичинде салонда. Бул кайсы номерге чыгыш керек ошондо клиенттер? Номерге 709 менен 0709 менен 69 69 65. 69 69 65. Салон көрөлү. 1.5 кузовко өтө сонун болуш керек ушул машиналар. Дөңгөлөктөрү кышкы. $5100 дейт Vitz. Honda Fit күмүш түстө. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2003, 1.3, 201 000 км жүргөн. Басы $6200. Разрешил жолук. Mazda Demio автонасы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон өтө жакшы абал экен. 223 000 км жүрүптүр. Mazda Demio'nун маалымат кагазы жылы 2003, 220 000 км жүргөн, 1.3 автомат, $4900. Дагы бир Honda Odyssey 2001 жылкы 2.3 автомат. Байланыш номери бар. Басы договорник деп жазылып турат. Азыр эсинен сурап көрөлү. Басы канча алдат буякта? Басы канча алдат? $5000 дейт. Honda Stream жылы 2001, 1.7 автомат. $4700 сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү жайкы, абалы жакшы. Toyota Epson, дөңгөлөктөрү кышкы, кузовунда жумушу жок. Задний камера монитору бар экен. 233 000 км жүргөн. Алдыңкы передний камерасы, задний камерасы бар. Парктрониктер дагы бар экен. Жылы 2003, 2.4 автомат. $8700. Honda Elysion 3 объем 6 цилиндр, 4 VD. Дөңгөлөктөрү кышкы. 150 000 км жүргөн, жылы 2006 экен. Басы жазылмаптыр. Номери бар, эми кызыгып аламын дегендер болсо тартып коюн.
Honda Step Patspa'da boz түсті. Жылы 2005, 2 объем, передний привод, $7800 сұрап жатыр. Азыр ешігі жоқ. Honda Step RF3, жылы 2002, 245 000 км жүрген, басы $7800. Салоны. Üstünde bagajnığı бар, задний камерасы да бар. Ondan кейін ушунун жанында RF1-лер турат, экөөнү тартайын. Бирөөсү ак, бирөөсү кара түстө. Жылы 2000, объем 2, без вложений дейт, 212 000 км жүргөн. Жумушу жок дейт, байланыш номери бар. Ondan кейін 2001 жылғы объем 2, автомат $5600 дейт. Мотор коробка ходовой жакшы дейт. Ошол номерге чаласыздар. Honda Step RF1